Депутат Акаев Жанарбек Кубанович, да? Рахмат. Кече мен ишкерлердин коопсуздугу, криминалдын күчөшү, Кыргызстандан чыгарылып кетип аткан акчалар тууралуу парламентте сүйлөсөм, өкмөт башчы мага маселени саясатташтырбагыла деп жооп бериптир. Урматтуу өкмөт башчы, бул проблемаларды мага жооп берип, мага актанып, мага далилдештин кереги жок. Ал элге жооп берсин, жарандарга жооп берсин. Мамлекетибиз күчтүү, биз силерди коопсуз кармайбыз. Биз силер үчүн бүт мыйзамды иштетип, силердин коопсуздугуңарды сактайбыз деп премьер-министр элге, жарандарга жооп берсин. Мага актангандын, далилдегендин кереги жок. Бул менин же өкмөт башчынын маселеси эмес, бул ошол жалпы жарандардын маселеси. Эми саясатташтырат дейт, саясат болуп кетти, бир такыр сүйлөбөй коелу парламентте. Биз проблеманы айтып турушубуз керек. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерилет дейт. Биз проблеманы мына ушул жерден айтып козгоп турбасак болбойт. Биз оозубузду жыгычаң мына кечинде аэропорттон дагы бир ишкердин акча ташыган өзүнүн машинесинде багажында сөгү табылып атат. Биз биякта сүйлөп криминал кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү деп атсак, айтып оозубузду жыгычаң дагы бир ушундай бир каргашалуу окуя болуп атат. Анан ушул жерде соттор, МВД, милиция кармап барып ошол кылмышкерлерди түрмөгө отургузгандан кийин 1-2 жылга жетпей чыгып кетип атат. Ошону сотторду дагы ишин